обедте bir kız kelip, mana kızlardı aldılar. Силерге мороженое алып берем деп мен ойыны алдым деле ойнап турган балдарды жетелеп алып кетип калды. Социалдык желилерде Баткенде балдарды уурдаган топ чыгыптыр деген ат менен видео тарап кеткен. Ар бир ата-эне балдарынан кооптонуп, жергиликтүү эл каяктан, кандайча, кайсыл жактан уурдаган деп бул тасманы телефондогу тайпаларга жөнөтүп жатышат. Окуянын чоо жайын билүү үчүн ошол видеодогу Орниса Юсуповага бардык. Анын айтымында 25 чамасындагы аял киши кыздарына келип, эркелетип сүйлөп турганын, ал тургай өзү менен дагы сүйлөшкөнүн айтат. Бирок кыздарды алып кеткен аялды психикалык жактан ооруйт деп эч ким ойлобойт экен дейт. Жакшына кийингенде тыккан, кроссовка, боз эме, розовый куртка кийген. Мындай немеси ham аккуратный жакшына кыз да, мындай. Шек санабайсың. Анан кулагына наушникти таккан, телефонду кармап сүйлөп кетип атат да. Анан оюн кетет экен да ар жака. Бала азыр эми заман алигиндей болуп, көп немелерди окуп атпайбыз, интернеттен, немелерден, WhatsApp'тардан келип атат, ушундай. Анан жүрөгүм бир кызыктай болуп, оюм ар жака кетти дагы. Анан аркалардан чуркадым да. Анан бунун апаларга айттым, мына кошуна кыздары, сенин кызың менен менин кыздарымды шу жака бир кызга алып кетти. Окуя болгон жерден эки эгиз кыздардан сырткары кошунасынын дагы эгиз кыздарын ээрчитип кеткен аял балмуздак алып берген жерден табылган. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы териштирүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдады. Алып кеткен кызга кыз эми азыркы учурда психикалык жактан оорулуу деп айтылып атат. Жөн эле ээрчитип, балмуздак алып берүү максатында эле ойнотуп, ээрчитип чыгып кеткен. Ошондой эле кыздарды уурдалды Баткен шаарында деген факт бул жалганга жатат. Аз убакыттын ичинде кыздардын таппай калган эне ээрчитип кеткен Баткен районунун тургуну 25 чамасындагы аял кишинин үстүнөн арыз жазган эмес. Ал бул кадамын ал аялдын оорулуу экени менен түшүндүрдү. Мен күнөөм ошол мороженое алып бергеним үчүнбү деп анан ал кыз жакшы эле сүйлөдү да, эми эси акылы жайында. Анан бирок жакында эле дарыланып чыккан экен. Азыр энди дарылангандан кийин кичине өзүгө келип жакшына болуп жүрсө керек деп ойлоп калдым. Анан бирок арыз жазбадым эми. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматы боюнча быйылкы жылдын эсебинен адам уурдоо фактысы катталган эмес. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен.